Рахмат, урматтуу депутаттар, урматтуу өкмөт мүчөлөрү. Менин ортоңку турбинага сөз алып сүйлөрүм жана биз тыныгуу маселесине чейинки аралыкта мыйзам долбоорун караганбыз. Өзүңүздөр билесиздер, урматтуу төрага. Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдери жөнүндө мыйзамына өзгөртүүлөрү Тышкы иштер министри тарабынан сунушталган. Аталган мыйзам долбоору жүйөлүү себептер менен суроо жоопсуз өтүп кетти. Азыр өкмөт да келип турат, мүмкүн премьер-министр келип калат. Ошондуктан биздин жогорку кеңештен мыйзамды кабыл алууда сапаттуулугу салым кошулат деп ойлойм. Өкмөт дагы мыйзамдарды демилгөлөөдө кандайдыр өздөрүнүн жыйынтыктарын чыгарат деген ойдомун да. Ошондуктан мыйзам боюнча айтсам, урматтуу депутаттар, биринчи бул аталган мыйзам долбоору боюнча юридикалык термин менен киргизип атышат. Жалпылык менен таанылган принциптер жана эл аралык укуктук ченемдери. Жалпысынан ченем катары кабыл алынган жана андан баш тартууга мүмкүн эмес болгон ченем катары өлкөлөрдүн эл аралык коомдору тарабынан таанылган эл аралык укуктардын ченемдери менен таанылган принциптерин жана эл аралык укуктун ченемдерин колдонуу деп биз өзүңүздөр билгендей 1 жыл 3 ай мурун референдум негизинде баш мыйзамыбыздын 6 беренеси жана 41 беренесинде жокко чыгарганбыз. Ал кандай негиз жүйөлөр менен эле мына ошол убактагы ушул 90дон ашык депутат демилгелеген. Бардыгыңыздар добуш бергенсиздер. Ошондо биз Азимжан Аскаровду, Кадыржан Батыровду мисал кылып, биздин адам укуктары боюнча комитет биздин мыйзамдардан карама каршы келгенде эл аралык норма колдонулуп атат. Биз мына кайтадан карап атабыз. Биз өзүбүздүн укугубузду жогору коебуз деген ниетте ушул беренени алдыргансыздар. Анда негиздемеде кандай жазылган? Мен айтып коеюн, окуп берейин сиздерге. Көз карансыздыктын жана мамлекеттик эгемендиктин саясий укуктук негиздерин бекемдөө максатында бир эл аралык келишимден башка келишимдерден негизсиз артыкчылык жоюлуп, 6 берененин 3 бөлүмү жөнүндө эң негизгиси адам укуктары боюнча эл аралык органдардын чечимдерин аткаруунун милдеттүүлүгү жөнүндө келечексиз жобо алынып салынат. 41 берененин 2 бөлүгү деп биз кабыл алганбыз. Урматтуу депутаттар, бүгүн Тышкы иштер министрлиги өздөрүнүн негиздемеси менен аталган мыйзам долбооруна термин катары кайра биз эл аралык адам укугу боюнча кабыл алабыз, иштейт деген норманы киргизип жатат. Аталган комитетте бул боюнча биз негизги ойду жүйөнү айтсак, өкмөттүн өкүлү кайрадан чакыртып алган биз тактайлы деп. Бүгүн мыйзам долбооруна, анын сапаттуулугуна көңүл бурбастан комитеттин төрагасына биз такташтык, негизги карама-каршылыктар жоюлду деп жалган маалымат берип палатага чыгарды. Палатада өзүңүздөр көрдүңүздөр, биз суроо жооптор менен такташа албай өтүп кеттик. Бул эгер мыйзам долбоору өтсө кандай болот? Мына 30 декабрь күнү билесиздер. Шашылыш кабыл алынган мыйзам долбоору негизинде биз кайрадан кезек сессияга жолуктук. Бул бизге парламентке да өкмөткө да аброй алып келген жок. Ошондуктан мына аталган мыйзам долбоорун бүгүн добуш бериңиздерде, урматтуу депутаттар, сиздердин көңүлүңүздөрдү бурам. Биз Конституциядан алып салган норманы мыйзам менен кайра киргизип, биз референдумду жокко чыгарып атабызбы? Тышкы иштер министри ошол убакта дагы тышкы иштер министри болуп турган. Ушул долбоорду референдум боюнча Конституциянын долбоорун талкуулап атканда колдоп отурган ушул залда. А бүгүн мынандай сунуш киргизгени менимче туура эмес. Урматтуу Сапар премьер-министр келбей калыптыр. Урматтуу вице-премьер-министр, сиздер көңүлгө алсаңыздар, мыйзам долбоорун сунуштаганда так чийки маселелерди жөнөтпөсөңүздөр. Себеби биз баш мыйзамды өзгөртүп, 1 жылдан ага карама-каршы мыйзам менен норма киргизебизби? Албетте, мына өзүңүздөр билесиздер, бунун 166 мамлекет мүчөсү. Анын 116сы биз баш болуп, адам укуктары боюнча комитетке ратификация кылып бергенбиз. Эл аралык укуктар норманы тааныйбыз деп. 66-77 өлкө бул ратификацияны кылган эмес. Эгер биз баш мыйзамдан жокко чыгаргандан аталган жобону, биз УПК боюнча, Уголовно-процессуалдык кодекс боюнча башка мааниде
башка негизде биз өзгөртүүнү киргизишибиз керек. Ошондуктан урматтуу депутаттар, мен баарыңыздарга кайрылам. Мыйзам долбооруна добуш берүүдө көңүл буруп, аталган мыйзам долбооруна каршы. Рахмат. Мен урматтуу депутаттар, өзүңүздөр байка көргөндөй, танаписке чейин мыйзам долбоору 3-окууда каралды. Комитеттин төрагасы мыйзам кирип чыгаруу, кароо процедурасын толук сакталганын белгиледи. Экинчи окууда жазуу түрүндө сунуш келдиби, келген жок, мен көрө албадым. Үчүнчү окууда регламент боюнча мыйзам долбоорун жалпысынан же болбосо анын айрым түзүмдүк биримдиктерин талкуулоого кайрылып келүүгө жол бербейт деген норма бар. Албетте биз сулушуп Курманбек Токтоалиевичтин оюн сыйлайбыз. Келечекте өкмөт дагы, комитет дагы, парламент дагы эске алат деген ойдомун. Добуш берүү менен маселе чечилет. Рахмат.